Всех приветствую! Решила вести уроки на кыргызском языке. Но если вам где-то что-то непонятно, можете мне написать в комментарии ваш вопрос. Попробую все объяснить досконально. А сегодняшний наш урок про местоимение. Местоимения на кыргызском языке называются ат-аточ. Ат-аточ. Ат-аточтор тилдин өнүгүшүн чагылдырып турган сөздүк курамдагы сөздөрдүн эң байыркы катмары. Ат-атоочсуз тил болбойт. Адамдардын бири-бири менен пикир алышуусун камсыз кылууда ат-атоочтун орду чоң. Ат-атооч заттын белгилеринин туруктуу касиетин ажыратпастан жалпы мааниде көргөзгөн сөз түркүмү. Маанисине карай жактама, шилтеме, сурама, таңгыч, аныктама, белгисиз болуп бөлүнөт. Жактама ат-атоочтор: мен, сен, ал. Шилтеме ат-атоочтор: бул, тигил. Сурама ат-атоочтор: ким, эмне. Мисалы: ким келди, эмне болду. Таңгыч ат-атоочтор: эч ким, эч кандай, эч качан, эч нерсе. Мисалы: эч ким жок, эч качан калп айтпа, эч нерсе жок. Аныктама ат-атоочтор: ар бир, ар кайсы. Мисалы: ар бир адам сымбаттуу, ар кайсы багытта билим алуу. Белгисиз ат-атоочтор: бирдеме, кимдир. Мисалы: бирдеме болдубу, кимдир бирөө келсе мени чакыр. Ал эми сен деген ат-атоочтун сылык формасы сиз. Ат-атоочтордун көптүк түрү: мен, биз болуп өзгөрөт, сен, силер, сиздер, ал, алар болуп өзгөрөт. Ушуну менен сабагыбыз аяктады. Көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар. Суроолоруңуз болсо, ушул видеонун алдына комментарий жазып койсоңуз болот. Рахмат.